Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Биздин республика дүйнөлүк финансылык системанын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул Кыргызстан башка мамлекеттер менен көзгө көрүнбөгөн экономикалык жипчелер менен байланышкан дегенди түшүндүрөт. Бардык эле өлкөлөрдүн туруктуулугун аныктоо үчүн көбүнчө экономикалык көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналган алтын валюталык кам же резервтердин деңгээли эсепке алынат. Бүгүнкү уктурууда эл аралык кам деген эмне, резервтер кантип башкарылат, көлөмү канча, кантип толукталып турат, эл аралык камдар кантип жайгаштырылат? Мына ушундай суроолорго жооп алуу максатында Улуттук банктын акча кредиттик операциялар башкармалыгынын эл аралык резервтерди башкаруу бөлүмүнүн экономисти Мухабат Токтосунова менен маектешкенбиз. Алгач эл аралык кам же башкача айтканда резервтер деген эмне, ал эмне үчүн керек? Мына ошого токтолуп берсеңиз. Эл аралык резервдер же алтын валюта резервдер бул өлкөнүн тышкы активдери. Алар акча кредитти жөнгө салуучу орган, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүндө болуп, бир нече иш-чараларды аткарууга багытталат. Бул иш-чараларга улуттук валютанын курсун колдоо, мамлекеттин тышкы карыздарын боюнча төлөмдөрдү тейлөө жана өлкөбүздүн тышкы милдеттенмелерин тейлөө кирет. Мына ушул үч негизги бөлүктү эми чечмелеп айтып берсеңиз. Улуттук валютанын курсун колдоо көрсөтүү деген бул Улуттук банк эл аралык резервдерди валюталык интервенцияларды өткөрүүдө колдонот. Башкача айтканда, чет элдик валютага болгон суроо талаптын тең салмактуулугу бузулган убакта курстун кескин серпилүүсүнүн алдын алуу үчүн Улуттук банк чет элдик акчаларды валюта рыногунда сатат. Мамлекеттин тышкы карыздарын тейлөө деген кандай жүргүзүлөт? Мына ушуга да токтолуп койсоңуз. Биринчиден, мамлекеттин тышкы карыздары бул өкмөттүн, чет элдик уюмдардын же өкмөттөрдүн алдындагы карыздары болуп эсептелинет. Ошол тышкы мамлекеттик карыздар чет элдик валюта түрүндө болот. Ошондуктан өкмөт тышкы карыздарын төлөгөн маалда Улуттук банктан чет элдик валюталарды сатып алат. Башкача айтканда, эл аралык резервдердин кандайдыр бөлүгүн сатып алат. Эми эл аралык резервтерди башкарууда Улуттук банк кандай принциптерге таянат? Токтолуп берсеңиз. Эл аралык резервдерди башкаруу процессинде Улуттук банк эки негизги принциптерди колдойт. Булар коопсуздук принциби жана ликвиддүүлүк принциби. Ар биринен токтолуп кетсек, ликвиддүүлүк принциби бул зарылчылык кездерде активдерди акчага тез айландырууну билдирет. Ал эми коопсуздук принциби бул каражатты жоготуу мүмкүнчүлүгүн минимумга жеткирүү дегенди билдирет. Ошол принциптерди сактабасак, бул эл аралык резервдерге кандайдыр бир коркунуч пайда кылышы мүмкүн да. Ошондуктан Улуттук банктын же жалпы республикабыздын милдеттерин аткара албай калышыбыз мүмкүн. Экономикалык кризистик кубулуштарды жөнгө салуу үчүн Улуттук банктын резервдери зарыл деңгээлде болушу зарыл. Мындан тышкары, резервдердин жетишсиздиги же жоголушу эл аралык коомчулук алдында өлкөбүз өз милдеттерин аткара албай мүмкүн. Эгерде өкмөт өз убагында чет элдик валюта тышкы карыздарын төлөй албай калса, анда Кыргызстанга айып санкциялар салынып, ал өз убагында биздин экономикабызга келечекте терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын алтын валюта камынын түзүлүшү кандай жана көлөмү канча? 2015 март айынын аягына карата эл аралык камдардын көлөмү 1,75 миллиард АКШ долларын түзөт. Эл аралык резервдин курамына алтындагы активдер, атайын карыз алуу укугу жана чет элдик валюталар портфели кирет. Ар биринен токтоп чечмелеп кетсем, эл аралык камдардагы валюталык портфель АКШ долларынан, евродан, Швейцария франкынан, Англия фунтунан, Канада, Австралия жана Сингапур долларларынан, Япон йенасынан, Кытай юанынан, Россия рубльдарынан жана Норвегия кронасынан турат. Ал эми алтын тууралуу сөз кылсак, акыркы жылдары дүйнөлүк финансы кризисинин натыйжасына туруштук берүү максатында Улуттук банк эл аралык камдарды ички булактар аркылуу толуктоо боюнча чараларды жүргүзүүдө. Тактап айтканда, ички рынокто алтынды Улуттук банк биздин өз валютабыз
банкка сатып алууну жүргүзөбүз. Анын негизинде Улуттук банктын эл аралык камдарынын тутумундагы алтындын өлчөмү бүгүнкү күндө өсүүдө. Ал эми атайын карыз алуу укугу эл аралык валюта фонду тарабынан чыгарылган жана анын мүчө өлкөлөрүнүн арасында бөлүштүрүлгөн резервдик актив. Бүгүнкү күндө бул атайын карыз алуу укугу эл аралык валюта фондунун эсептешүү бирдиги катары кызмат кылат. Бүгүнкү учурда эл аралык резервдер кайсыл булактардан толукталып турат? Негизинен Улуттук банктын эл аралык резервдери бир нече булактар аркылуу толукталат. Биринчиден бул өкмөт же Улуттук банк чет элдик насыялар менен гранттарды тартса, анда эл аралык резервдердин активине киргизилет. Анткени алар деген чет элдик валюта түрүндө болот, насыялар же кредиттер. Демек алар деген эл аралык резервдердин курамына кирет. Экинчиден бул эгерде өлкөнүн экономикасында ашыкча чет элдик валюта айланса, анда Борбордук банк ички рынокто чет элдик валютаны сатып алат. Дал ушундай кадам менен Улуттук банк өзүнүн эл аралык камдарын толуктайт. Үчүнчүсү бул алтынды ички рынокто сатып алуу булагы болуп эсептелинет. Айтып кетсек, Кыргызстандын ички рыногунда алтындын баштапкы сатылышында Улуттук банк биринчи болуп сатып алуунун артыкчылык укугуна ээ. Анан дагы бир булак болуп, бул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын камдарын башкаруудан түшкөн кирешелер кирет. Эл аралык камдар кайда жана кандайча жайгаштырылатынын ошодо токтолуп берсеңиз. Улуттук банк эл аралык резервдерди жогорку ишенимдүү жана өтүмдүү инструменттерге инвестициялайт. Булар облигациялар, депозиттер жана бир күндүк репо операциялар. Облигациялардын портфели бул Австралия, Улуу Британия, Германия, Франция, Канада мамлекеттеринин жана эл аралык финансылык уюмдардын баалуу кагаздарынан турат. Депозиттер болсо чет элдик абдан ишенимдүү банктарга сакталат. Эл аралык резервдерди башкаруу дүйнөлүк рыноктогу абалга карата жүргүзүлөт, бирок ошол эле учурда Улуттук банк өзүнүн максаттарына жана милдеттерине таянып тезирээк киреше алуу операцияларды жасабайт. Тескерисинче, ал процессте узак мөөнөттүү инвестициялык максаттарга карата көп факторлорду эске алат. Негизинен булар өлкөбүздүн тышкы милдеттеринин түзүмү, ички валюталык рынок жана дүйнөлүк экономикалык абал. Биздин суроолорубузга Улуттук банктын акча кредиттик операциялар башкармалыгынын эл аралык резервдерди башкаруу бөлүмүнүн экономисти Мухабат Токтосунова жооп берди. Маегиздин жыйынтыгында эл аралык кам же резерв өлкөнүн финансылык абалынын туруктуулугу үчүн эң маанилүү экендигин белгилей кетели. Ошентип эл аралык камдар улуттук валютанын курсуна колдоо көрсөтүүдө, тышкы карыздарды жана милдеттемелерди тейлөөдө өтө маанилүү. Ошондой эле эл аралык резервдер өлкөнүн экономикалык муктаждыгына жооп берүү үчүн керектүү деңгээлде колдоого алынып турушу зарыл экендиги белгилүү болду. Кошумчалай кетсек, Улуттук банк өз кезегинде эл аралык камдарды толуктап турат жана учурда эл аралык камдардын көлөмү 2015 жылдын март айынын аягына карата 1,75 миллиард АКШ долларын түзөт. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен Улуттук банк билдире токтуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире токтуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.